Assalamu alaikum Camat, tinsiңарбы? Buyursa az kaldı jaz gelişine. Mындай nukleostарды жасадык. Eşikleri üstündегі мына ауа кире турган жерлери бар. Төрт жагында эшик. Бул жерде кармушка сироп берет бул жерге, арыларга тамак бере турган жерлери. Анан бунун көпчүлүгү сурап атат. Бул кандай челек, кичине го, бунун рамкалары дагы эле кичине экен, кандай балалап ушудан деп атат да. Бул балаланган эмес, бул энелик алганы, запас энелик алганы. Себеби чоң челектерде жазындасы уже жаз келери менен баштап чоң челекти багабыз, күчтөндүрөбүз. Анан кийин ошол маалда уже сезон келейин деп калган маалда, асал алайын деп, бал алайын деп калган маалда маткасы кандайдыр бир себептерден өлүп кала турган болсо, же арылар өлтүрүп койсо, же арыкеч өзү ошо карап атып рамканы көтөрүп атып кысып өлтүрүп койгон болсо, же дагы бир кандайдыр бир себептерден матка өлүп кала турган болсо, ушудан кошумча энеликтерди алып туруп ошол семьяга салса, ошол үй бүлө кайра ишин токтотпой улантып кете берет. Ошо менен түшүмүн берет. Эгерде анысы жок болсо, мындай эме запасной матка кармай турган челеги же запасной маткасы жок боло турган болсо, ал челек 1,5 ай аркага кетет. Себеби мындай да. Мына чоң челек дейли, чоң челекте матка өлдү. Өлгөндөн кийин не кылат? Мына рамканын ичиндеги баягы эмелер бар да, личинкалар бар. 2-3 күндүк. Ошолордон эме тартат, маточник тартат арылар өздөрү. Тартып, ал чыккы чейин 16 күн өтөт. 16 күн өткөндөн кийин матка облет кылыш керек. Эркек ары менен кошулуш керек. Ошондо аяк биягы дагы бир 8 күн кошойлук, 8 күн. Ошентип, общий 24, 25, 26 күн дегенде алды 24, аркасы 26 күн уже тукум коет жанагы матка. Мына ал жерден чыккан. Ошондо биз биягы 26 күн утулутабыз. Андан кийинкиси бүгүн кое турган болсо ошо тукумду. Бүгүнкү коюлган тукумдардан 21 күндөн кийин арылар чыгат, ошо койгон энеликтен арылар чыгат 21 күндөн кийин. Ошентип биягы 1,5 айга барып атат да, биз 1,5 айга аркага кетип калабыз. Ошого андай болбош үчүн ушундай нуклеостарды колдонуш керек, же болбосо жанагындай чоң челектер бар. Аны дагы ортосунан бөлүп койсо болот, бир чекесинен капталынан 1-2 рамка бата турган кылыпчы. Запасной эне сөзсүз болуш керек да. Ошого запасной энелик боло турган болсо, мына кылган мээнетибиз эч качан текке кетпейт. Бир гана ушу түшүмүн убагында алабыз, Кудай кааласа. Артыкчылыгы ушундай, мына кичине челектердинчи. Будан бир гана ошо тукумга кирген энеликтерди алып арыларга беребиз, өлүп калгандарга, жанагы айткандай. Анан же рой болуп аткан болсо, аны бөлүп туруп, бу дагы тукум туруп аткан энеликти алып туруп, дагы беркиге бере турган болсок, сразу эмесин улантып кете берет. Ошо менен Кудай кааласа 2 семья тең бирдей иштеп кете берет. Ушунун артыкчылыктары ошондой, туугандар.